Үміт Батыр, арыбаңыз Бишкекке қош келіпсіз. Ертең Манас күні 4 декабр. Қантип майрамын дайындап атасыз? Бар болыңыз. Ертең Таласқа мен чықырған. Таласқа тілекке қаршы бара албай қалдым. Бирок ушу Бишкекте чакыруулар көп болду. Бизге келип интервью берип кетти. Баягыда ойлодот да, мен кичинекей кезим. Анан баягы кичинекей бала күлкүнүчтүү жооп берет, ушундай депчи. Анан эртеңде эки ушундай телевидение чакырып атат, келип Манас айтып бер, ушундай Манас күнүнө эмне кыласың, ушундай эмелериңен бизге ачып кетти, ушундай. Биз сиз бияка келгиче биз көлдү тегеренип Манас айтып жүрдүк. Азамат. Ошого балыкчыга барып биз манасчылар болуп, Азиза деген эжебиз бар, Табылды Актанов деген атаны билесиз. Билем. Ошол болуп балыкчыга барып Манас айтып, акимине жолугуп, аяктан сыйлуу тамактарын берип, сыйлашып. Майрамды баштаган экенсиз. Майрамды ошоктон биринде баштадык. Азамат. Биринде баштап, анан арып коюбузга Манас айтып, акимдерине жолугуп, ошентип Кабатан үйүнө барып, аяктан Саякбай атаң жүргөн жол менен жүрүп келген. Ошентип мана Саякбай атанын күмбөзүнө барып, ак өлөңгө. Ошока барып Куран окуп, аяктан Манас айтып, Кабатан үйүнө барып, аякта бир кой союшуп, биз тынбай Манас айтып, Караколго барып, Ак сууга барып, ошентип көлдү тегеренип, ошентип мындан 100 жыл илгери, 200 жыл илгери улуу манасчылар Тыныбек, Чойке, Сагынбай, анан Саякбай атабыз эмне кылса ошо жолдолоп келген. Ошентип келди. Анан мен дагы 2 жыл мурун көргөндө кичинерээк азыр менден узун болупсуң да. Спорт менен машык атасың, боюң узун, өзүң бой жетип калыпсың. Өзүм азыр ММА'га барам. ММА'га. Кийин кикбоксер манасчы биринчи болуп турбайсың. Саякбай атаңда баягы жери келген кишине таяк менен бир чапкан билесиңби? Эми манасчы деген өзү мушташып жүргөндө уят. Дух күчтүү бар. Кылычыңды ал сен. Ошо өзүмдү коргоого. Анан мен бир баягы экөөбүз биринчи таанышканда дос болуп, Москвадан келет билесиңби, самолетто. Ошо күндү эскерип коюп, эсиңде калган жокпу? Экөөбүз таанышары менен самолеттон айттым, байка, могу бир эжени жакшы көрүп калдым деп. Ошону билесиңби? Ошо жакшы эсимде калбаптыр, бирок ошо самолеттин ичиндеги окуя бир аз эсимде калыптыр. Көзү кара, кашы кара, аш кичен тааныштырып кой дебедиңизби? Анан мен тааныштырдым, анан ал эже макул болду сиз менен таанышып. Анан кийин кулагыма келип шырбадыңызбы? Байка, мен чоңойгуча бул карабайга отурсунчу, алма жесин деп. Ал жеримесинде, ал жеримесинде. Ошол эжен кийин билим берүү министри болбоду, Гүлмира Каримовна. Анан жолукканда Кудай берген сурап калат, баягы мен тамашалай берем, сизди Үмөт Манасчы сүйүп калыптыр деп. Анан берки элчиликтен айтпадыңбы, Мээрим деген сүйлөшкөн кызым бар депчи. Мээрим дегенсиң, анан дагы эле сүйлөшүп жүрөсүңөрбү азыр? Мээрим дегенди унутуп калыптырмын. Унутуп калыпсың. Анан Мээрим дегенде бар дегенсиң. Бирок азыр бар дейм, бул болочок келин бала. Азыр мындай сүйлөшүп жүрөбүз. Жакшы. Келин балага салам айтып кой. Ал Манасчы Саякбай атаны Саякбай ата кылган жубайы болгон да, кумуз сыйлаган. Саякбай ата өзү Аязаттын кумуз сыйлаган да. Чыңгыз Айтматтын байбичесин, өзүнүн кыздарын, өмүрлүк жарын, анан манасчылар карабайсыңбы, Саякбай атабыз ай чүрөктү, чайырдыны, каныкейди кандай сүрөттөйт. Ошолордун сен кимисин өзгөчө сүрөттөйсүң, ошо Аялзатынан, Манастагылардан? Аялзатынан, Манастагылардан негизи мага жакканы ай чүрөгүнө. Ай чүрөгүнө, сулуулугу, акылдуулугу. Сулуулугу, акылдуу да болгон. Анан бул өзгөчөлүгү, бул сыйкыр болгон анда. Анда болочок жубайың келин бала ай чүрөккө окшош болот деп ойлой берсек болот. Ал дагы жөн кыз эмес. Ал комуз чертет, укмуш. Бишкекке келип, жылдын мыкты деген окуучусу деген наамды, медалды алып кетти. Ой, Азамат. Анан кийин тойго чакырганды унутпайбыз. Унутпайбыз. Анан жанагы Манастын 40 чуросунан Алмамбет, Сыргак, Чубак, Сагак кимиси жагыныраак? Бүгүн ошол болсо кимиси менен дос болмоксуң? Мен дос болсом, мен Алмамбет ата менен дос болом. Эмнеге? Ал деген Алмамбет ата Манасты Манас кылган да ошол. Эр жүрөктүүлүгү? Эр жүрөктүүлүгүн. Аны Кытайда жергенине карабай. Ал Манас ата ошо Алмамбет ата болбогондо, анда Манас ата болсо деле Кытай Кыргызды басып коймок. Балким. Анткени Алмамбет атанын акылдуулугун карабайсызбы? Манас ата
Кытайга кол салам дегенде Алматыда токтотуп калган. Сенин азыр колуң аз, кое тур деп токтотуп калган болчу. Андан кийин анан чоң казат башталгандан кийин эки жактан Манас атага кошулуп анан ошондо эми сала берсек болот кол деп. Анан кийин Алмамбет Эргөкчөгө барып казактарга таарынды, бизге келип, анда кыргыздарга таарынган жок. Сен андан да жол талашпадың? Андан бул биринчи келгенде Алмамбет биринчи келет да, Манас атага келгенде баягы жерден Бакай ата билип коет. Ушундай келатат. Азыр деген муну деген Алмамбет келгенде аттын үстүнөн өзүн түшүрбөгүлө дейт. Атты бирөөңөр алып түшкүлө дейт, жерге алып түшкүлө дейт. Анан макулдуу эле баягы жерден Алмамбет ата келет. Келе учурашып эле Бакай ата кое тур дейт, түшпөй кое тур. Манас бар көтөрүп өзүң сен жерге түшүр дейт. Анан баягы жерден канча күн, канча түн, канча ай келди ошо Кыргызстанга чейинчи, Кыргызга чейин. Анан баягы жерден Манас ата бир эле кол менен ушу Алмамбет атаны көтөрүп жерге койгон экен. Бир эле кол менен ушунчалык күч болгон экен Манас ата. Анан баягы жерден ээрин алганда кадимкидей чапташып калыптыр ээр менен тери. Чапташып калып эле баягы жерден ким Манас атанын апасы чейирденебиз келе кой деп экөө эмчектеш болсун деп эмчегин эмдирет. Алмамбет ата сол эмчегин эмсе, Манас ата оң эмчегин эмет. Ошондо экөө эмчектеш болуп калат. Эмчектеш болгондо үчүн. Ошондо мисалы үчүн не деген тулпарлар айтылат, Тайтору, Аккула, Маныкер, Карткүрөң. Ошо күлүктөрүн кайсыны сага жагат? Мага негизи мындайча келгенде Тайтору жакшы. Тайтору жакшы. Баарын эле. Эгерде бүгүн ошо ат болсо, ошону сен күлүккө чапмаксың. Күлүк. Анан Саякбай ата укмуш мүнүшкөр болгондо өзүң кандайсың ушу куш салганга, мергенчиликке? Мен мергенчиликке аябай кызыгам. Мен атам жаңы эле ушап келди, ошону багып акырын салып атам. Үйрөнүп. Саякбай атанын жолун жолдоп атабыз. Ошо Саякбай атан. Бозун деген куш болгон дейт куш. Эми куш салсам эми кийин бүркүт салам Кудай буйрса. Бүркүт саласың. Бүркүт салганда биз чакырып койсоң, себеби Манаста айтылат да, айванаттын жердеги падышасы арыстан болсо, асмандагысы бүркүт деп. Сен анда асмандагы падыша менен дос болот турбайсың да? Кудай буйрса. Азамат анда. Анан кийин кээде Манасчынын баары түштөн аян берген да. Сен Тыныбек Манасчы, сен 7-чи чоң атаң болуп калып турабы? 7-чи чоң атам жок, Тыныбек ата 7-чи чоң атам болбойт. Тыныбек Манасчы. Тыныбек атамбы, Тыныбек атам деген мен негизи 7-чи чоң атам, мен Хан Шадыбек деген болду. Хан Шадыбек. Хан Шадыбек. Бирок мен негизи өзүм нарындан төрөлүп, нарындан. Барбадым, лайнын алып барбадым. Бирок биздин түбүбүз көл экен. Жетегиз тараптан, Жетегиз тараптан. Тыныбек Манасчы ошондо болгон. Ошондо Тыныбек атам деген канчанчы бир атам болуп калат. Чоң атам. Ошо айтып. Небере чөбүрөсү болуп калам да. Сен Манас айтканда Саякбай атанын да стили бар, Тыныбек Манасчынын да стили бар. Анан кийин бүт Манасчы түштөн аян алат. Акыркы жолу Саякбай атаны качан түшүндө көрдүң? Мен негизи акыркы жолу маданияттын мыкты кызматкерин албадымбы? Ошондо эртеси күнү эле Саякбай ата түшүмө кирген. Мени куттуктап атайын. Эми айтып берсең ошо сөйттү. Мынтип кирген. Баягы жерден Бишкекте элемин. Бишкекке барып ойланып баягы жерден ким Саякбай ата үйгө кирип келди. Ойгонсом эле эч ким жок. Түшүмдө. Саякбай ата кирип келди. Ой, молодец. Сени ушу куттуктайын деп келдим. Жүрөмү тоого барып кымыз ичип эт жейле. Сага ушундай камдап койдум деп анан баягы жерден ошонткени туруп эле ай Саякбай ата кандайсыз деп эле көзүмөн жашаган. Анан кучакташып эле жүрү. Эми сага тоого барып келели деп баягы жерден желек турат, жана тоолоч билесизби? Баягы флаг турчу эмес беле чоң. Ошонун үстүнө барсак эле казанга эт кайнап отур, бозый. Ошого кирип эле баягы жерден тамак ичип атам, кымыздан ичип атам, Саякбай атам жанымда отурат. Анан Саякбай атага айттым ошондо. Саякбай ата мага бир Манас айтып бериңизчи, мен сиздин ушу Манасыңызды угуп калайын деп. Анан ой алдыңа кетейин, кел деп эле баягы жерден отуруп калдык экөөбүз. Анан баштады баягы жерден. Баштаган эле ар жактан Канекейин кирип келди. Бирок Канекейин экенин билбейм да. Ойгонгондон кийин атам айтсам ал Канекейиниңди деп атпайбы. Анан баягы жерден ошо Канекейин эбиз кирип келип, оозума борсок салып атпай, кел момундан же, ооз тий деп. Анан баягы жерден Канекейин сыртка чыгып кетип калды. Анан Манас айтып атат, кадимкидей угуп атам. Кадимкидей ошо
айткан сөздөрдүн кээ бирлери мээимде калыптыр, эсимде калыптыр. Эми Саякбай ата түшүнгө киргенде кадимкидей үнү угулат. Үнү угулат. Көзүңө да бирдеме көрүнөбү? Көзүнө кадимки Саякбай ата. Саякбай көрүнөт. Көрүнөт Саякбай. Мына анан бул Манас касиет десе өлшөнбөйт да. Бүт манасчылар айтат да, Манас ата түшкө киргенде эч ким өңүн даап карай албайт дейт. Сиз көрө алдыңызбы? Чын ушундайбы? Бул экөө баягы найзасы менен шайышып атканда, Коңурбай ата. Коңурбай ата менен. Анан баягы жерден эле ким Коңурбай атаны Манас ата сайды. Төш жака сайды, төштүн ылдый жагына. Таптак көрүндү мага. Биягында эле урушуп согушуп атат. Анан баягы жерден эле аты мөңкүп кетти. Мөңкүп кеткенде эле баягы жана Манас ата кылычын Ачалбарс деген кылыч болгон, асмандан түшкөн Ачалбарс деп. Анан баягы ошо менен чапканда сол бети көрүнүп калган. Могу жеричи. Ош жерин мындай даана көргөн эмесмин, бирок чагылышып көрүнүп кеткен да. Эгер оң бетин көргөндө анын бетин аргысын, мындай манасчылар байкелерим айтып калат. Мен да окугам. Манастын оң бетин көргөн майып болуп калышты экен. Кудай сактасын. Бирок Манас атаң сага өзү аян берген турбайбы? Кадимкиден аян берген. Аян ошол Манас дүйнөсүнөн бүгүнкү күнгө келели да. Ошол эле кыргыз эли, Манас атанын урпагы. Аякта не деген кылкылдаган армия, не деген держава, не деген нарк, кантип урууну сыйлаган, кантип аял затын сыйлаган, кантип жаратылыш менен тил табышып жашаган. Бүгүн карасаң, бирин-бирине жаман сөз айткан, интернеттеги сөздөр, мамлекетте кризис, Бишкекти түтүн баскан. Эмне себептен биз бүгүн Манастын урпагы, Айкөл Манастын урпагы майдаланып кеттик деп ойлойсуң? Эми бул биз Манас атабыздын учурунда биздин жерибиз жарым жерди ээлеп турган. Жарым жер. Жарым ээлеп турган. Бүт ээлеп турган. Ушу азыр улам барган сайын кичирейип, эбир эмелерибиз, жерлерибиз сатылып кетип атат. Ошонун эмесинен ушундай кыргыз эли бир аз эмес эле жакшы эле бузулуп кетти деп ойлойчу. Эгер мурунку эмеге мурунку калпка келгенде Манас аталардын биз аябай эле чоң өнүгүү болмок. Эми азыр Манас дооруна кайтып келиш үчүн же Манастагы наркты, дөөлөттү салттап келиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми биз деген биринчиден маданиятты сыйлай билиш керек. Туура. Маданиятты сыйлай билсек, анан кыргыз элибиз өнүгөбүз, өсөбүз. Азыр болсо мисалы кээ бирлер айтышат, Манас фейк, Манас бул жалган деп. Манас түшүнбөгөндөр айтат. Манасты түшүнбөгөндөр, мен азыр Манас айткандарымды YouTube'дан угам, кээ бир астына комментарийге туура эмес. Ага. Эми Манас ата өзү аны жазалайт. Бул негизи Манасты фейк, жалган деген туура эмес. Мындай болгондо 53-жылы Манас симпозиуму болуп, менин атам студент экен, айтып берген да каттышып. Ошондо Манаска каршы үчөө Балтин, Нуруп, Самаган деген чыккан экен. Анан Саякбай ата антракка чыгып туруп, үчөөнү бурчка такап туруп, тескери атап берген да. Анан Белбелес деген Сыдыкбековдун китебинде жазып атат, Сыдыкбеков да катышыптыр да. Мага атам катышкан айтып берген, студент кезинде экен, 2-курста. Анан Сыдыкбеков жазат, ошол Манасты ошол заманда фейк дегенде үчөө. Бирөө эки көзү көр болуп калды дейт. Бирөө көчөдө жүрүп кайтыш болуп калды дейт, бирөөнүн тукуму алган жок дейт. Балтин, Нуруп, Самаган. Азыркы фейктер ошону түшүш керек да, Манастын касиети бул такыр бөлөкчө. Алар түшүнбөй, мүмкүн жөн эле кээ бирөө арамы жокту, түшүнбөстүк кылып айтып аткандар. Манас бул чоң касиет да. Манас бул чоң касиет. Анан кийин ошол Манастагы мисалы үчүн Саякбайдын Тулпарды сүрөттөгөнү, Сагынбайдын жерди сүрөттөгөнү, Тынымбектин согуш сүрөттөгөнү эбир керемет да. Керемет. Сага өзүңө жүрөгүңө кайсы Манаста эпизоддор жагат? Мен жүрөгүмө ушу аябай уюп калган, аябай жакшы көрүп калган. Бул деген Манас атанын үйлөнгөн жери. Жуучу түшүп барган жери. Мага ушул жери абдан кызыктуу, абдан күлкүнүчтүү. Ушундай. Жакында эле Дөөлөт Манасчы бүгүнкү күндүн дөшө манасчылар ошо болуп калды. Дөөлөт, Улан, Камил, Рыспайлар бүгүнкү күндүн дөшө манасчылары. Замирбек аны сенсиң. Анан Дөөлөт Манасчы бүгүнкү күндүн залкары өткөн 14 саат манас айтты. Жүрөктө эсти, Айнек Бозуйга эмне деген керемет. Келечекте сен ушинтип айтайын деген оюң барбы? Албетте ошондой Саякбай атамдай, Дөөлөт байкемдей манасчы болгум келет. Ушундай узак айткым келет. Анан кийин ошо Манас ата жүргөн жерлерибиз Алтай, биягы Кең Кол, тиягы Каркыра,
кайсы жагын көргүң келет сен? Ошо Манасат жүргөн жерден каякта аралангың келет? Байкөлдүбү, Кең колдубу, Тал чокунубу, каяка баргың келет? Мен негизи Манас атанын төрөлгөн жерине бара албай жүрөм, 6 айга. Анда буюрса эмдиги мен сени алып барып келейин. Мен ал жерде 2 жолу болдум. Бишкектен Новосибирскке самолет учат. Андан ары мигрант балдар тозуп алат. Кадимки Шамалган Манас көлү деген эме бар. Жиптер менен каттайт. Биз тозуп алып чыгып, буюрса аяка барып келебиз. Себеби аякта бөлөк сезимдерге болосуң. Кичинекей Манас көлү, түбүндө чымал, анан бөйрөктө деген жер. Манас атанын духун сезесиң кадимкидей буюрса. Жакын күндөрдө кандай план, максаттар мүмкүн чыгармачылыкта? Эми мен 2-чи классыман баштап музыкалийди баштагам. 5 жыл окуп бүттүм. Музыкалийди комуз жакты, пианино жакты, дагы көптөгөн эмелерди. Мен деген 9-ду бүтүп, азыр 9-чу классмын. 9-ду бүтүп, бу Бишкекке келип, училищеге тапшырайын деп көрөң кейип деген. Кудай буйрса аны бүтсөм, консерваторияга барып, консерваторияны 5 жыл окуп, анан өзүм режиссер болоюн деп атам. Режиссер. Бирок Манас айтып жүрө бересиң. Манас айтып жүрөм, Манас атам ал өзүм демем. Режиссерлукка да шыгым бар турбайбы? Режиссер. Режиссер болсоң кандай да? Мен ошол Саякбай атанын дискин дайым коюп койгам да. Анан кийин бир психолог, врач-психолог бир эже, Анара деген эже болуш керек, илимдин кандидаты, ошол айтып берип атат да. Көрүп, Саякбай атан Манас айтканын көрүп, Саякбай атан Манас айтып атканда жана сен айтып атпайсың, Коңурбай келип сайды деп. Канчалык оору болсо ошончолук кыйкырат да, өзүнө тийгендей болот экен Манас атага. Анан кийин кээде кемпир болуп ыйлайт. Саякбай ата ошончолук жүрөгү козголот экен. Анан бир кезде бала болуп каткырат. Бир кезде бүркүт болуп шаңшыйт. Бир кезде ат болуп кишенейт. Сен Манас айтып аткан ошону сезесиңби? Эгерде Манас атабызга найза тийсе, ошол жерде денең ооруйбу? Ошону сезе аласыңбы? Кадимкидей Манас атага найза тийсе, кадимкидей ыйлайм мен. Кадимкидей сезем. Көздөн жаш агат. Көздөн жаш агат. Жүрөктүн кадимкидей. Анан канчадан кантип өзүңө келесиң? Мен бул Манас айткандан кийин негизи өзүм бир аз кыйналып калам, бирок кайра айткым келе берди. Биз атам экөөбүз айылда тоого чыксаң укмуш көрүнүп турат, көл алаканга салгандай. Ошакка Чолпандан дөңнөн, Биз аяк эмес дейт, машина менен өйдө тоого барып алып, охоттоп, куш салып, ошактан аны отуруп айтабыз да биз. Атам бири-бирибизди улап. Папажы да айтабы? Атам чоң Манасчы да. Атам жүзүнчө атам. Атам жок болгондо, ата-энем жок болгондо мен бул деңгээлге жетпейт болчумун, чынын айтайын. Анда аксакалга чоң рахмат. Мен кечирип коесуң, мен билбей жүрүптүрмүн. Экөөң улап айтасыңар, Экөө атам менден да жакшы айтат. Атам биринчи болуп атам сенде. Атам Усубалиевди тааныйсыз да? Ооба. 6-чы классында Усубалиевдин алдына айткан. Турдак Усубалиевке? Турдак Усубалиев. Падышанын батасын алган тогу. Кайсы эпизоддорун жакшы айтат? Атамбы? Атам каалаган эле айта берет. Бүт барын айта берет. Бүт барын. Жазылып түштүбү? Аудио, видео жазылып калдыбы? Атам эме Манас жазат. Өзү жазат. Кимге окшоп? Тоголук малдар өзү жазат. Мен дагы өзүм кээ бирде жазып коюп турам. Лихом келгенде кантип. Жазып коюп тур. Кийин чоң эме болуп калат. Ырда кошок, атам кошоктагы укмуш кошот. Ошокто кошот. Ошону көшөк, мен Байкени жакшы тааныйм, бирок сенден биринчи болдум. Талантты жашырып жүргөн турат. Бул баягы мен балам чыксын деп өзү артта калып аткан турбайбы? Атам укмуш Манасчы. Эгер атамды чоң атам токтотуп койгон экен, сен жалгыз баласың айтпай эле кой деп. Эгер ушуга чейин айтып келсе, атам мындан бийиктен келди болмок. Мындан. Анан азыркы Манасчылардан ким менен жакын доссуң, ага дос болуп жүрсүң? Досторуң кимдер бүгүн? Айылда, мектепте? Негизи мындай байкелер менен Дөөлөт байке, Камил байке менен аябай жакынмын. Ага достор. Рыспа байке экөөбүз аябай тамашалашып калабыз. Ал анекдоттук кушайтат да. Кубан деген атам бар. Билем, Кубан ата, Тилек аба болуп үчөөбүз мага эмелерин айтып беришет. Ушундай башынан өткөндөрүн, күлкүнүчтүү окуяларды. Саякбай ата ошол болду. Саякбай атанын мага Жанис Айтук айтып берди эле, түнү Манас айтып жыратса дейт, эртең окуяларды укмуштантып, көрктөндүрүп, зоболонтуп айтчу да. Бул да Манасчынын өнөрү. Манасчы гана эмес да, санжырачы, жомокчу, кыякчы, кошокчу, режиссер, актер, жайчы, дарынчы, тарыхчы да. Өзүң санжырага кандайсың? Санжырага өзүм жакшымын. Аябай. Ал билип жүрөсүң, ооз кайта аласың. Мындай тарыхты өзүм жакшы көрөм.
Кыргыздын тарыхын Барысбек калган. Барысбек экөөбүз жакшы. Мен азыр Барысбек темасын иликтеп жүрөм да, иликтеп жүрөм. Анда Алтайга барганда буйрса деп туралы кийинки жылы. Барысбек атанын ташына бара келели, Барысбектин ташына Алтын көлгө бара келели. Анан жана башында кызык теманы баштадык, ошону бүгүн ошо менен бүтүрүп барып, анан жанагы Каныкейдин Манас атанын Каныкей күйлөнүшүн айтып бересиң айында. Жанагы буйрса келин бала өзүң бир мектепте окуйт да, Жок, ал Караколдогу Ак Суудагы Кереге таш деген айылда. Барып келип турасың, кантип жолугуп турасың? Кече жолуктум, кече жолугуп келдим. Жакшы жүрөм келин бала? Ооба, жакшы. Анан кээде белек бересиң, 8-мартка, ман барып айтып отуруп, бирок сен ошол мындан 6 жыл 3-класс кезиңде сенин жүрөгүңдө окумуштай чоң сүйүү бар экенин сезгем да. Ошол сүйүүгө татыктуу болсун келин бала. Анда жана өзүң жакшы көргөн эпизоддон баштасаң, Манас атанын жууч барышы. Кырыкта панда балышып, тегери течишип, ортого койду жүз чүкө, ханды кандай кылдык деп, чүкөнүн тешип ортосун, туйруктан алышып, тешигинен өткөзүп, чыккыз кылып салышып, тизиген чүкөң ортосун, экелиде казышып, кылын коюп чыгарып, чүкөнү көмүп салышып, кандай болот мунуң деп, кантип атат муну деп, кай бирөөсү таң калды, эми кызык башталды. Жырмаң баргын ары деп, жырмаң келгин бери деп, Алмамбет менен Кутуби аркыларга барыштым, сыргак менен чубакты бекилер алып калыштым, баштап берген гана деп, Манаска кайта салыштым, та турган чүкө жарабайт, айкыр турган ат болот, кошат жабат деген кеп, муну ушундан калган сөз, асманга чүкөң ыргытып, тегеренип карашып, тепсеп кете жаздашып, чүкөлөрүн карашып, кыйкырыкты салышып, кызыкка минтип аттышып, чүкөнүн өйдө ыргытып, коңгон чүкө куп дедим, Кутуби алып колуна, бизидин чүкө булу деди, атмак болуп Алмамбет, шумаланып кол түрүп, чийинди басып ак дедим, чимирилип абалак, топ чүкө көчүр дедим, төртө башты чийинден, агала качты бийинден, мына кызык башталдым, бириң атты бирге теп, кайбирөө түштү ортого, аршын керең болтуруп, топоюн жерден алышып, чүкөнү чертип шыпырып, жанындагы чүкөгө чукулурайып коюшуп, жетпей калды мунун деп өлчөсү бар таякты калысы барып коюшуп. Жетет экен черкин деп кезегин бере коюшуп, кызыл көгүн болгончо кызыгына батышты. Ошо кызыгыба чүкөң атышты. Канча талбай бултара бертен кие калышты. Күйгүм кирип күн батып элдин баары жайланып, эртеңгиде катканда жердин жүзү жаркырап, жерге нурун чачканда. Ордочулар чогулуп урду, атмак болушуп, каркыттан ичип, тоюшуп, тайга бата кылышып, казанга салып коюшуп. Арысы бар, башка бар, баары чогуу болтуруп, баш тамак болуп калганда, каткырып сүйлөп кабыллам, кепти минтип баштадым. Тамаша сөздөн кеп айтып, мына мындай деп айтып, Алмамбетке бет алып, алма кедеп кеп баштап, ортодон утсаң бөлөмүн, Кутуби мыйтык үчөңө аял алып беремин деген кезден Алмамбет каткырыкты салганын, ояй көлүм Манас кабыллан, кандай кепти баштадың, аял алып берем деп, үчөөбүзгө тең айттың, ак бүртүк байлап башына, аялың жок кашың биринчи өзүң алсаңчы, андан кийин көрөлөр, айтканыңа көнөлөр, Жакыпбайдын малынан астыга салып айдайлы, күйөлөтүп өзүңдү кайдыр деп табалы, кайындатып кыз алып, бир кызыкка баталы, чоруктун кызын акылай, чоодураган капырай, тартууга келген катындар никелешип той түшкөн, катындай болбойт турбайбы, уул төрөлсө булардан, артымды улар бир балам, атакабайт жүз сөз болбойт, кемтик болот турбайбы, муну билип Алмамбет, башынан кандай айтпайсың, ар ишиңе бөчөлүм, кепти
Ошонда баштайсың деп ошентип айкөлүң тарың атсып бул тоюп үн катпасам бул тоюп адам мени алыптыр атасынын үйүнө түзөй кирип бараптыр өмүн көрүп чочулап балам эмне болду деп атасы көзүн салыптыр булуна карап калыптыр ата кетип кеп баштап башат берип кыз алына атадан калган салт экен күйөөлөтүп кыбыз деп бабадан калган нарк экен кепке кемтик болбоймун тартууга келген катынды мен көрүнмөй койбоймун деп ошентип айкөлүң кыйтып кептиң айтпаган 3 күн өтүп барадан жөөлү сөз угуп баладан атына минип алыптыр кайын издеп балага такыт болго салыптыр көргөз көзү түк билген караган улуу жакыптыр өткүн ыздап тозокту бир баланын айынан жараткан берип тилегин ааламда жок бир бала берген экен кудайым издемекке кошуна эми чыкты жолунан ат кушусу жанында барар жери белгисиз батышты бет алып сурамжылап кеп айтып кимдин кандай кызы бар тотосу кандай эле деп ботосу кандай эле деп немесин койбой бабырап барсын койбой шубурап оймого ызкым табел кызды көрүп келатат ашуун таш басып алдайлаган жол басып ары батып келатат көгүлүнө кусойбой кабагына кар жаган кечмишим болуп батыптыр кербенчинин үйүнөн алдаганча ашыптыр чогусу бар середей молусу бар теректей атты кайдап жамбаккан бирге чукул бараптыр абала бетиң алыстан үрүп чыктың алдыдан үйдүн эсиме деди түнү үчүндө жол жүргөн кандай сиз дедим алыстан келген биз дедим чогуз деген түрүбүз жоло жүргөн күнүбүз кудай конок болобуз асаңыз кабыл биздерде бир күнү түнөп кетебиз деген кезде бажакка түшкүлөдө бийди бактан балжан карыя үйдү көзөй жүгүрүп жат жүжерим белен деп атын алып байлоого кырка байлоо баштоого жатыңыз чымында деп конокко ада кылышып шарчап келген Жакыпбайга тууктап алып туршунган бутун тарталбай жумган көзүн ача албай Алып уйкуга салып тур арандой оозун ачып тур эки уунуктап алып тур шашкеге барып ойгонуп оң жагына толгонуп түшүн эздеп бурулуп бул эми эмне болду деп жоорый албай буулугуп асманда учуп бир бүркүт айланып учуп алып тур уулунун тууруна акшып каргонго туурга ошо шукшулуп конуп туруң көгөргөн көктө куш болду көнөктө каугар толуп тур учкан куш үйгө конуп тур арсаның ай аралап ак бөгөн жай болуп тур муну мындай таштайлым үйдүн эси карыя ошондон кабар баштайлым тажик деген элибиз Темиркан биздин эгебиз Темиркандын кызы бар жуучулар келе топ болуп Санирабек аттанган сулуулугу башынган башыңа бале тилебе бул зындандан ким чыккан деген кезде Байжакып барк этип күйлөнүп амышкага сүйлөнүп жуучуга келген адам деп кармайт деген эмине зынданга салып кыйнатып таштайт деген эмине мен манасым болом матасым Анжияңуртка шаарынан айдап чыкты Кытайды алуу сени баш кылып нес карасын төш кылып жетпе жүнгөздөй тургөнбүз азганакай тажиктин неминесине кызыгам середе молдо кыйкырган таптан жараты уктаган алты качыр төрт эшек араң ачкан дарбазам тирүүсүндө коргондун салып койгон бечараң мал жобаккан жайыттан үйүнө уюн камаган жетелеп жүрүп мал баккан кызына келген жуучусун зындага салып кыйнаган бир көрөмүн кызым бел көңүлү кызы жакпаса үйдү көздөй кетемин деп ошентип Байжакып атууланып сүйлөнүп кыз көрмөккө бакчадан барып кабар алмакка жөнөп калды күйлөнүп жүрмөс экен карыя кабар кылып канына мына жүрөт табышка атасы экен манастын кызы деген күнү бар көргөзбөсөң кызыңды кыргын кылчу туру бар кайраты башкан шер экен Кытайды кырган эре экен кырымды сурар уулу бар тыз болужак жакшы экен агынын басып аярлап аралап кирип баратат кароосусу аякта сууда сүзгөн казы жок алдаган бы карыя аралап кирип Байжакып жашырынып калыптыр кылактаган үн чыгып кыздар келип калыптыр биринен бири келишкен келбети көркү келишкен көрүнүп калды бири-бирден мунушунуп турганда кылактай басып келип оңуйнунда умайы кадимкидей көрүнүп Темиркан кызы Санира келип калды бушинтип көргөндө Жакып үңүлдү көзүнүн жашын зүртүнү маңдай жачыга экен манастан кийин жароозу абыдан эле тайгы экен жалгыз тумажак экен колунда көрүк төгүлгөн бендеде жокуз экен акылың артып жарекетибиз качырып бетке айткан ошо баатырлык ажайың бар экен бара келди бап дедим ушун үчүн жуучулар 10 жыл жатса куп деди көңүлүнө Жакыптын айкалыша түшкөнүм атаңдын көрү бари деп мурда көрүп жүргөн сөп чайкалыша түшкөнүм ак өргөн төрүнө кут түшкөнү ушулго аралабай ак бүкүн жүргөн жери ушулго 40 баатырга 40 кызды түгөл койбой аламго бир чубазар бир тойду бука арада кыламго деп ошентип Байжакып мойнуна курун салын
салынып, Темирхан куна кайда деп дарбазадан чакырып, ары бери өткөндөр бу кайдан келген киши деп, бу жакка болбойт мындай деп, мойнуна курун салынып, муну мындай таштайлым, Темирхандан баштайлым, билерманын чакырып, кандай кылдык эми деп, бул абышка баладан кутулуштун амалын айтып берчү барбы деп, катуу кызым салганым, аярлары үндебей, бирөө байлап салгансып, 10 миң деген түн моңгол каптап кирип калгансып, барын чукпай турушту, Темирхандын кайнеси, кадимки камбыл чечене кепти минтип баштады. Уруксат болсо сөзүмө айтып көрсөм болобу? Бугур кыз деген эл болот, акалбак башта кой коет, кожо кубанчаң ишенбес, көчүп жүргөн эл болот, төрдүң малы болушат, камбарата жылкысын баардан ойдой коюшат, ак боз бени түлөөгө канча болсо союшат, кой дезепкең алышпайт, ойшулата желмаян, төрөсүм алдын деп коет, согумга союп жеп коет, уйду кармай тайран ичкеним, улак менен эчкиним, көпүрө тартат түлөөдө, аскер минтип машыгат, кызгын көрсөң кыргыздын, айтсаң жомон кашыгат, ашыкчы айтпайм кебимде, аялы мыкты катышат, бир айылдын абышка жалгыз өзү башкарат. Кайда жайы жакшырса ошол жакта болушат, жашаган жери тоо болот, аскалы бийик зоо болот, кай бирин деп коюшат, аркаркулча кийиктин аралашмал менен айылга чейин келишет. Көк асаба кызыл ту байрак тере желбирейт, душманга жерин алдырбас. Ошо кайрат эле катың сел болот. Ай бале, молодец. Чак рахмат, молодец. Молодец. Жакшы болду.